ошунан беле бир көчөгө бөлүнүп турчу күн өткөрбөй жолугат эле каш кирпигиң төгүлүп турчу ай санам ай санам мөлтүр мөлтүр көздөрүңдү көргүм келет ошо кезге бир кайрылып баргым келет Daraqtarda жылаңач эле аркы көчө көрүнүп турчу жолугушу кыямат эле апаң көрсө сүйлөнүп турчу ай санам ай санам мөлтүр мөлтүр көздөрүңдү көргүм келет ошо кезге бир кайрылып баргым келет мөлтүр мөлтүр көздөрүңдү көргүм келет ошо кезге бир кайрылып баргым келет өзгөргөнбүз бардыгына мезгил себеп ошо кезде ай санамды көргүм келет ай санам ай санам ай санам ай санам ай санам Ой, сан. Бир гана ай санам эмес, миңдеген ысымдардын ээлери бүгүн өзгөчө бир жүрөгү дүпүлдөйт болуш керек. Анткени себеби бүгүн бизде өзгөчө каарманыбыз бар. Эң туура айтасыз, атага чыккан аксынын Назаркул агамдай жакшынын баласы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, бүгүнкү бенефис программасынын каарманы Гүлжигит Сатыбеков. Куш келдиңиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Саламатсызбы? Анда эмесе достор, бардыгыбыз тең билебиз, ак эмгектин артынан элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болосуң. Анда ошонун бардыгын чагылдырган программа мына бүгүн болмокчу. Коноктордун катарына отуралым, майк баштайбыз. Жүрүңүз. Чынында эле өзүңдүн ысымың бул сен үчүн эң жагымдуу сөз деп айтышат экен. Анда бүгүн Гүлжигит Сатыбеков деген ысым көп жаңырган ысымдардын катарын толуктайт. Анткени бүгүн биз Гүлжигит Сатыбековдун жакындарын, өзүнүн жүрөгүнө жакын адамдарын, сырдаштарын, чыгармачылык жааттагы өнөктөштөрүн, шериктерин ушул жерге чогултуп отурабыз. Бенефис программасына кош келиңиздер, урматтуу коноктору. Алгач сөздү Гүлжигит агабыздын өзүнө берелим. Сизди коштоп келген мына бир туугандар, жакын санаалаштар болуп турат, ата апабыз эң бай киши экенсиз. Оң жагыңызда атаңыз, сол жагыңызда апаңыз ар бир балага ушундай бактыны буйрсун. Бир конокторуңуз менен бат-бат эки ооз сөз менен тааныштыра кетсеңиз, анан майк баштасак. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Бүгүн эми куттуу студияга келип, ушундай бүгүн эми ыраазычылык баарыңыздарга. Алыстан ата энем келип отурат. Жол басып, жолдун алыстыгына, татаалдыгына карабай. Ошол атам Назаркул атабыз. Атам пайгамбар жаштан өтүп, азыр ардак бээ салууда. Апам дагы артык тармагында көп жыл иштеди. Апам дагы ардак бээ салууда. Эл агартуучу Айымкүл апабыз, куш келдиңиз апа.
Minnar эжем Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген артисти. Мен чыгармачылыктагы жакшы көргөн эжем. Союзбегинин Беш Тапан Кудулдар тобу. Эжемиз сахнада чыгармачылык байланыштырды, тааныштык. Чугумдуу бала экен да, ушундай. Иниси бар, нырысы бар дейт го. Атка жеңил тайга чак. Улан экөөбүз эми айылда чогуу бир мектепте окудук. Балалык кезибиз чогуу өттү дегендей. Чечен досум. Айта берейин да ошолор да. Мыкты жигит. Ошол бул жак Элайым кызым. Азыр 3-класста окуйт. Бул жак Нурайым кызым. Сонун кандай. Эми сөз баштан болсун. Дагы бир жолу куш келиңиздер. Ата апабыз, эжекебиз, агаларыбыз келип отурасыздар. Баягы алманын астына өрүк түшпөйт дейт го. Назаркул Сатыбеков атабыз салык кызматынын ардагери. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти. Ата катары бир балаңыз жөнүндө баягы ийнени капка ката албайсың дейт го. Кичинекейинен эле ушундай эле чыгармачылык бир алгачкы таштаган кадамдарынан баштап берсеңиз. Гүлжигит өзү 1980-жылы 9-январда Ош шаарында төрөлгөн. Кышында. Ал учурда апасы студент болгон. Оштогу пединститутта окучу эле. Анан мен Токой чарбада бухгалтер элем. Анан мага телеграмма келип калды. Төрөт үйүнө барып, анан келип сүйүнүп келгем. Гүлжигит өзү мектепте негизи жакшы окуду. Бу да музыка сабагынан жалпы эле? Жок, жалпы эле. Бу да мектепте вообще жакшы окуган. Бу да 4 деген баада болгон эмес. 8-класстагы, 10-класстагы жалаң 5 деген баа менен бүткөн. Бул математикадан, тил адабияттан, олимпиададан жеңүүчү болгон. Ошол мезгилде бунун бул музыкалдык жагына жакын экенин биз сезген эмесмин. Бирок апасы айтчу эле, бул бала ыр жазып жүрөт. Анан кийин бир мезгилде бунун жазган ырларын таптык. Таап туруп, анан мен биздин район газетасы Аксы турмушу деген газет бар эле. Район газетасы. Бир үчөрүн чыгарып келдим. Газет Аксы турмушуна. Анан бунун ушундай маданият жагына, искусство жагына жакындыгын мен сезген эмесмин. Бирок бул орто мектепти жакшы бүткөн. Ошондо мен оюм ар бир бала спортсмен болуш керек деп спорт жагын укулан жасатып, анан ошол пединститутка физкультурный факультетке тапшыртканбыз да. Бул окуу жайды кандай окуду билбейм. Же тентек тегинем айтор окуу жайдан 2 жолу ассистент болуп кетти. Насага. Олимпиадага катышып жүргөн бала. Ассистент болуп бардым. Барып тиги декан менен сүйлөшөм. Завка федерация менен сүйлөшөм. Ректор менен сүйлөшүп, восстановить этип келем. 3-чү жолу ассистент болгондо бардым. Анан ректор менен сүйлөшүп, бухгалтериянын акчасы көп ошол жака кеткен экен да. Ректор менен сүйлөшсөм, ректор айтат, Гүлжигит деген атты каякта койгонбуз деп дагы Гүлжигиттин атына кызыкты. Анан буну издейбиз, каякта десек, сахнада ырдап жүрөт. Бул ассистент болгонмен иш жок. Анан апасына айттым, бул бала ырдап жүрөт го, бул ассистент болгон. Көрсө, бул искусство жагын ошондой уклон жасап жүргөн экен. Физкультурадан ассистент кылып атканда ошону музыкалык тармакка киргизип койсом да болмок экен. Анан бул үйленди. Үйлөнүп, бир балал болуп калды. Ассистент болуп туруп эле үйлөндү деңиз. Жок, иштеди, өкмөткө өкмөт иштеди. Бәрін эле айтып, өзүңүз эле бүтөрүп койдуңуз. Анан ата мен ырдайм деди. Анан жаш деле өтүп калган. Анан балам кеч болду го десем, ырдап көрөйүнчү ата деди. Анан буну макул болдук. Бул анан Бишкекке келди. Кийин анан буну өзүнүн чыгармачылыгы жана коштошуу, Айбике деген ырларын чыгаргандан кийин эл колдоп кетти. Ошондон кийин Гүлжигиттин таланты бар экен мен ынандым да. Ошондо канча жылдан кийин унандыңыз талантына? Жигиттин ырчы болот деген вообще мен оюмда болгон эмес. Сахнага кеч барды. Бирок
өзүнүн таланты менен ушу элге таанылганына сыймыктанасыз. мен сыймыктанам. Рахмат. Мына атам Гүлжигит агам өзү айткандай 5 жашына чейин сурасак, 40-на чейин айтып салды баардыгын. Атаны эле чакырсак болмок экен. Айымкүл апа, ата бала антип жүргөндө сиз каякта элеңиз? Сизге микрофон берели, уруксат болсо. Ал убакта мен деле ушулардын түйшүгү менен жүргөм. Андан кийинки бала чака Гүлжигит ошол мектепке кирип, бул төрөлгөндөн кийин эле тайнесин тайнем деп жүрөт го, тайнемде чоңойгом деп. Тайнеси айылда эле болчу. Анан мектепке баргандан баштап эле ырдап, баягы мектепке чейин деле ырдап жүргөн бул. Анан өзүнчө мынтип кинолорду көрүп, ал убакта кинолор болчу эле го. Кадимкидей роль аткаргандай болуп айтып берет, акелерине айтып берет, үкөлөрүнө айтып берет, жыгылган жерде жыгылат, турган жерде турат, өзүнчө ошондо эле көрсө артисттик чеберчилиги бар экен да. Мен үйдө баягы үйлөрдү жыйып жүргөндө кээде бир килемдердин алдынан барактарды таап калсам, ырлар жазылып калган болот да. 7-8 класс убактарында. Сүйүү жөнүндө. Ошондой ырлар, кээ бир ырлар бүтпөй калган ырлар. Биринчи сабы бар, 3-чү сабы бар, анан 4-чү, 2-чиси жок. Анан мен өзүнчө эле бул эми хоббизи ыр жазып баягы адабий ийримдерге катышып жүргөн деп ойлогом. Андан кийин эми ал убакта бизде үй бүлөдө атасы чечиш эле. Атасынын айтканы закон болуп, өзү айткандай спорт тармагында окуза балдарым ошо деп физкультурныйга тапшырасың десем, эл деп кетти, тапшырды. Бирок ошондо көңүлү келбестен анан бирок диплом алды. Музыкалык сабатты кийин алды. Ошол анан ырдайм деп келип, нар жагында бар экен, алгачкы оондорун чыгарды. Анан силерге окшогон жакшынакай шериктери биринчи Чыңгыз баягы коштошуунун ачылышында сен да катышкансың, презентациясында чогуу болгонбуз. Ооба, күйөрмандары бар экен. Ошентип ушул деңгээлге жетип калды, Кудайга миң мертебе шүгүр. Бар болсун. Рахмат сиздерге. Эми Элжан уруксат берсе, ысыгында ушул ата эне тууралуу бир сонун чыгармаңыз бар. Ошону Гүлжигит агаңыз аткарып берсин. Микрофонду алып алыңыз. Микрофонду алып алсын. Бул физкультурнду бүткөн, диплом алган. Андан кийин бул заочный юридикалык академияны бүттү. Ал да сиздин каалооңуз менен. Бул жок, өзүнүн кызыгуусу менен. Анан кийин бул ырлары нужа эл колдоп, Гүлжигит Сатыбек бол элге таанылып калды. Анан ырлары чыгып, мен болуп калгандан анан бир күн экөөбүз үйдө чай ичип отуруп, кеңешип отуруп айттым: балам, сен ырдап атасың, эл колдоп атат, ырларың жакшы, эл колдоп атат, бирок сен талантың менен кесибиң айкалышпайт го. Сен эми бир десем, атаңды окуймунбу деди. Окуш керек эми. Десем, анан кийин бул институттун музыкалдык факультеттин заочный бүттү, диплом алды. Эми ырдай бер балам деп бата бергем. Назаркул ата, негизи эми дагы 1-2 жылдан кийин дагы бир кесипти муну аркалайсың десе, сиздин айтканыңызды кылат болуш керек, Жакшы. Анда ата апабыздын көңүлүн алып, Гүлжигит агабыз ырдап берсин, уруксат болсо. Бир кол чаап сахнага чакырып коелу. Апам мени сулуу кылып төрөгөн, Алпеш деген ак бешикке бөлөгөн, каргадагы аппагым дейт баласы, үшүгөдө түймөлөрүм төнөгөн, бейиш күнү улам төшөлүм, алтын апа баскан жолунда, бакыт гүлүн көп көтөрөйүн, ата деген тонум борлар, өмүрүмдүн ошол байрамы, ата энемди көрсөм жайдан, рахматым айта берем да, дөөлөттөрүм ата жайдагы. Атам менин бийик өскөн чынарым, апам менин үйдө жанган чырагым, кирпи дагы жумшагым дейт баласы,
түнү мээринine тунган birine biri şerikta ataken çeksiz denizde sadagan getem apake tamanın aslı değişti gündep bir tursa gül bağı sağınıp barçı turadı askaza bolsun ataken apaken öldür buladı Apaken benim altın apam ağızda жүрüp sağındı balam barım gelet sırdaşkım gelet erkelegim gelet birine biri şerikta ataken tereң denizde sadagan getem apake tamanın aslı değişti жашоолун көрүп жыргалып өмүрдүн калай музагын бактылуу карылык тилейм кудайдан ошо сурарым кудайдан ошо сурарым сонун чыгарма экен. Эми чыгармачыл жаатты багындыргандан кийин сөзсүз түрдө өзүңдүн көңүлүңө төп келген адамдар менен бирге болосуң, алардан үлгү аласың. Мына ошол үлгү катары кандайдыр бир өзүнүн сапаттары менен, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшкөн айымыбыз азыр биздин ушул тегерек столубузда отурат. Көзү күлмүңдөгөн эжеке деп айтам мен дайыма. Гүлнара Кахарова эжебиз. Анда кош келиңиз Гүлнара эже. Сиз кош келиңиз. Кана. Сиз бар жер сөзсүз түрдө мындай жаркылдаган нурга бөлөнөт да. Саламатсыздарбы баарыңыздар? Мен абдан кубанычтамын бүгүн ушул жерде Гүлжигиттин чыгармачылыгында өзүмдүн оюмду айтып, жакын эжекеси болуп отурганыма. Гүлжигиттин мен чыгармачылыкта ар бир эле ырчыда ушул нерсе боло бербейт деп угам да. Өзүм деле жашоодо көрүп келатам. Ырчыда экинчи, үчүнчү дыхание болот экен да сахнада. Чыгармачылыкта, экинчи дем. Ушул менин чыгармачылыгымдагы экинчи демди жараткан Гүлжигиттин чыгармасы болду деп мен айтат элем. Мен өзү адамдарды мындай ашыра мактаган мага жакпайт да. Болгондой айткым келет, жанагы ашыра мактоодагы, ашкере мактоодагы адамды туура эмес жака түртөт да. Чынында эле мен Гүлжигитти ушунчалык баалайм. Биринчиден чыгармачылык адамда адамдык сапат болуш керек да. Анан чыгармачылык. Анан чыгармачылыгы бар жогу төп келишип тим эле укмуш болуп атса дагы өзүнүн адамдык сапаты өтө төмөн болсо, анын чыгармасын бир угасың, эки угасың, бирок адамдык сапаттын начардыгы ылдый жакка тартып кетет да. Мына ошондой адамдык сапаты Гүлжигиттин чыгармачылыгынан дагы бийик коет элем менчи. Мен эми жакын апчысы болуп калдым, эжеси болуп калдым. Экөөбүз чыгармачылыкта бири-бирибизди бир тууганбыз деп жүрөбүз да. Кудай кошкон бир туугандарыбыз деп жүрөбүз. Ушундай адамдык сапаты менен мен жакын болдум деп айтсам болот Гүлжигитке. Анан Гүлжигиттин үйүнө чейин бардым. Жалаң жакшылыктардын аркасында биз биригип калып атабыз да. Жалаң жакшылык, тойлор, жакшы концерттер, чыгармачылыктын аркасында биригүү биздики. Мына ошондой үйүнө барып, атасын көрдүм, апасын көрдүм, туулуп өскөн жерин көрдүм, окуган мектебин көрдүм. Андан дагы жакындан билип, андан да жакшы көрүп калдым. Мындай сыйлап калдым, аябай сыйлап калдым да. Анан ага чейин мен айтпаса экен деген чыгарма ырдадым да. Ошол менин экинчи демим болду деп ошону айтып атам. Ырды ырдаганга чейин, ыр элге тарап кеткенге чейин Гүлжигитти мен чын эле анча билбейт болчумун.
Анан биринчи ырды ырдадым, кийин анан концерттерде чогуу болдук. Ошондон кийин анан Гүлжигитти мындай тереңинен билип баштадым да. Серьезный кабыл ала баштадым деңизчи. Ооба. Анан кандай сонун керемет ырлар бар. Бирок же сөзү төп келбейт, же ону төп келишпей, ырчы менен камыр жумур болбой калган ырлар болот да, Эмнегедир Гүлжигит экөөбүз чыгармачылыкта дегенде эле айтпаса экен деген чыгарма ушундай бир сонун жаш тандаган жок ушул ырчы. Ооба, баары жакшы. Жаш деле, кары деле, орто муун деле бир адам тандаган жок ушул чыгарма. Ушундай бир мага чыгармачылыгыма дем күч болгон менин иним Гүлжигит Сатыбеков. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Гүлжигит аябай кандай жакшы уул. Жакшы уул. Атасына жакшы уул, апасына жакшы уул. Мен сыймыктанам, кээде уул болсо ушу Гүлжигиттей болсун деп. Атам, апам, биринчи апам жесин, атам, апам деп анан өзүнүн үй бүлөсүн анан экинчи орунга койгон азамат чыныгы кыргыздын жигити. Мени мактабаңыз апчы дедиле. Мактаган жокмун. Мен болгону чындыкты айтып атам. Башкаларга дагы сабак болсун, мен апчың, эжең катары мактанып атам. Мактанып атам. Анан Гүлжигиттин апасы үйүнө барганда дагы мен аябай таасирлендим да, аял катары өзүм дагычы. Кыштын күнү ушу үй жыпчулуу, үй таза, ушу айыл жергесинде. Тим эле бар жогу таптаза, гүлдөрү агы ак, кызылы кызыл болуп гүлдөп турганын көрүп, дагы жакшы көрдүм. Ушундай жерде, ушундай эне төрөгөн бала анан кандай ыр жазыш керек. Сиздерге рахмат. Рахмат. Анда сизге ошо экинчи дем чыгармачылыгыңызда экинчи дем болгон чыгарманы чогуугалы. Сонун болот. Сахнада Сиз менен чогуу. Элибиздин сыймыктуу кызы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирин Гүлнара Кахарова эжекем сахнага чыгып ырдап берсин. Кабыл алып койгула. Çatır karmavalı
ушундай мыкты жигиттин доосу. Улан агам олтурат бул жерде. Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык колледжинин башчысы. Башчылыктын быысы жок маалда достошконсуздар. Чогуу ачка калдыңар, чогуу келтекчедиңер, чогуу кыздарга бардыңар. Айтор Гүлжигит агамды бала кезден чогуу тааныстым, айрыкча айылда. Сумкасынан бери билем да. Сумкасын өңүнө чейин, Папкасына чейин мектепте көтөргөн. Бир балалыкка барып келелим, уруксат болсо. Алмабак жагынан ушунчалык бир берекелүү кенен алмабагыбыз бар эле да. Ошол жерде алма күйүп аткан мезгилде кароолчудан келтекчеген күндөр, кароолчулукка кармалган күндөр. Андан сырткарыдагы эң бир кызык нерсе, биз класстан чыгарыбыз менен 5 мүнөттүк танапис тыныгууда волейболго чуркачубуз да. Ошол деле Гүлжигит жана эле волейбол жактан шыктуу болчу, жакшы ойночу. Андан кийин анан уктум, Ошто ошол дене тарбия факультетинде окуп атат деп. Мен ушул жерден бери аз чегинүү жасагым келет. Биринчиден Айым Күлежеге ыраазычылык айтам. Айым Күлеже мага алтын куш жөнүндө, күч бирдикте, ырсалды ынтымак, ата бала деген жомокторду айтып жүргөн мезгилде Айым Күлеженин дагы оюна мен да оюма келген эмес. Бир студияда бир мезгилде чогуу мугалими менен окуучусу бир студияда чогуу отурабыз деп. Айым Күлеже сизге чоң рахмат. Бизге мектептен ошол сабак берип эле кийин үйүңүздөн көбүрөөк тарбия берген үчүн демек бүгүн балаңыз Гүлжигит момундай бир эл сүймөнчүлүгүнө айланган уул болуп отурат. Гүлжигиттин чыгармачылыгын башатын айтардан мурун бир дал келүүчүлүк болуп атат да ушул жерде. Дал ушул студияда мен эң алгач микрофон кармагам. Чечен Айш көрсөтүүсүндө. Дал ушул жерде Гүлжигиттин эң алгачкы Айбийке деген ыры, Ырмайрам деген жаңы жылдык теле көрсөтүүдө жаңырган. Дагы эң кызыгы ошол Ырмайрамдын режиссеру мына бүгүнкү Бенефисте дагы режиссер болуп отурат, Бекбол Кылычбеков. Караңыздар. Демек мына ошол Гүлжигиттин эң алгачкы шоу кесүүсү менен бүгүнкү күнгө жеткен аралыктагы кечээ Гүлжигит кандай эле, бүгүн Гүлжигит кандай даражага жетти деген бир суроону койсок, демек биз жооп ала алабыз деп ойлойм. Эң алгач Гүлжигит ушул студиядан ырдап чыгып, андан кийин анан жаңы жылдык көрсөтүүдө Гүлжигит экөөбүз троллейбуста отуруп чечинип да албаппыз. Мен тумакчан, Гүлжигит курткачан, айтор ошентип эң биринчи эфирге чыккан күнүбүз болгондо. Ийгилик. Андан кийин чын эле баягы Айбийке азастан элге чыгып аткан, бирок Гүлжигит экинчи бир стилге өттү да, мындайча айтканда коштошуу, көз жаш деген ырлары. Мына ошол ырлар Гүлжигиттин баягы чыгармачылык жүзүн элге биринчи жолу алып чыгып, эң алгач клип тартылып, анан ошонун бет ачары болгондо дагы чыңгыз чогуу болгонбуз. Мына ошондон кийин анан Гүлжигит кандайдыр бир кайгы муңдун ырчысы катары эл кабыл ала баштады. Кийин анан элдин жүрөгүнө жол тапты дагы, элдин жүрөгүнөн түнөк тапты. Андан кийин мен айтат элем эки нерсени. Биринчиден Гүлжигит сөзү өзү жазып, өзү элге алып чыга алды. Экинчиден ошол Гүлжигиттин ырларын башка ырчылар дагы алып чыгып элге жеткирди да. Демек бул Гүлжигиттин эки тараптуу багыттагы бараткан жолу. Атты билген кезде минип көр, тууганды билген кезде кирип көр дейт го. Анан сары Гүлжигит агабызды жандап жүргөн чыгармачыл инсандар көп, бирок арасынан терип эң жүрөгүнө жакындарын чакырган экен. Алардын катарында чыгармачыл иниси катары көп концерттерде чогуу жүрүп, эл билбеген жактарын көбүрөөк бизге караганда, керек болсо жеңебизге караганда да көбүрөөк биле турган Союзбек мырза болуп турат. Уруксат болсо микрофон алсаңыз. Негизи Союзбек жана эле айтып атты, мен ошол Гүлжигиттин ар бир концертинде алып баруучу болчумун депчи. Демек өз ордуң бар экен да Гүлжигит Сатыбековдун чыгармачылыгында. Анда Союзбек сөз кезеги сизге. Чубак атабыз айткандай, жууну чапсам мен чаптым, атаа калды манаска иштин баарын Союз кылып жүргөн экен да. Ушул жакта экен да. Гүлжигит аке менен мындай чыгармачылыкка келгенде эле таанышып калды деп көп ойлошу мүмкүн да. Анан биз чыгармачылыкка келе электе эле биз айылда эле таанышканбыз. Биз концерт коюп барып калдык 5 тапкан. Гүлжигит аке ошол айылда зап кылып экен. Анан ал убакта гостиница да азыр деле жок да айылда. Анан ошо таанышып билиш болуп жатып каласың. Меникилер барып жатып алгыла. Үйдө эч ким жок, өзүм жалгыз эле жашап атам деп калды. Ошо жана тайнесинин үйү экен да. Анан кирип өзүбүз тамак жасап, өзүбүз жалаң эркектер 5 тапканда деле. Мен да жашачумун да, ошо. Билмейм, баягы
центр деп коебуз да. Айылдын центринде жашашмын да. Сумдун жанында дегендей. Сумдун жанында жашашмын. Сааттын алдында. Магазин, мектеп, почта бар. Анан бир эле общилинчи ал убакта. Ортого эле. Анан чыксам малакайларды кийген, чапандарды кийген бир балдардын эле афишасы турат да, концерт деп. Карап болсунду көрүп аябай күлгөм да ошондо. Нугуланы эптеп эле зордоп эле ээрчитип алгам деп. Көрсө беш тапандын бармагы болсун экен. Анан концертке бардык. Рахмаразовдун баласы Сардар жетектеп жүргөн экен ошо убакта. Анан жүргүлө меникине эле барып жашагыла. Мен жалгыз жашайм. Тайден болсо кеткен. Анан күрөктү көрсөттүм. Моно күрөк. Могу огород. Чыгып эшлетип кастагар картошка чыгат. Могу очок. Тилеңерди кыла бергиле, могу отун. Өзүн өзү тейлөө экен да бул жакта, Балдар жаш, анда жаш балдар эле булар. Тыпылдашып, бири идиш жууп, бири картошка арчып, ошентип эле бат эле курсагын тойгузушуп алды. Тез эле басып алдык Гүлжигит экен үйүнчө. Анан тез эле басып, еще өзү да бул жака кетип калды. Уже жайгашып алдык. Кадимкидей эле жашап атабыз бул жердечи. Көп жүрдүңөрбү ошончолук жашаганда? Ооба, аксызда бир 10 күндөй гастролдоп каласың да. Барып келип, башка айылга барып жатып алайын дейсиң, анан алда деле жатып алсаң болот, бирок Гүлжигит экен үй ыңгайлуу болуп атат да, эч ким жок ба. Уй деген киши. Ашкана өзүбүздүкү да. Өзүбүздүкү да мындай. Сатып алган огородду көрсөтүп койду, кастаңар эле эме чыгып берет деди. Жарымын жеп, жарымын сатып, Анан ошентип таанышып калдык. Анан Гүлжигит экен бир мындай Тамашакөй дагы бул кудулдарга аябай жакын. Ырчыларга караганда кудулдар менен көп жүрөт да. Анан өзү да кудул. Анан жана Айсанам дырдады го, жана Айсанам менен Гүлжигит эке дарактардын жылаңач экенин каяктан билип калдыңыз дедим да. Десем, өкөм бул эмне болуптур деди. Мен машинанын эркек ургачысын билгенден кийин дарагым кирди эле деди. Тик отурчу жеңгем бар тиги бир деди. Ушундай өзгөчө жактары бар. Анан бир чыгарма чыгара турган болуп калса, көпкө чейин ошону билгизбей айтып жүрөт. Күскүнү карап же наркы кылып, жанагы ырдады го, апам мени сулуу кылып төрөгөндөн күскүнү карап өзүнчө. Апам мени сулуу кылып төрөгөндө аябай сулууланчу. Кийин анан кийин эле өзүм бузуп албадымбы дегендей. Ушундай анан дагы сөз айланганда сүйлөп турабыз. Рахмат, барып таанышканбыз. Беш тапандагы чыгармачылыктагы мындай бир туугандарым болуп калды да, индилерим. Мен ойлойм, бул Кыргызстандагы балким ошо Россияга болгон эң узак гастроль тарыхта биздики болду деп кээде ойлонуп коем да. Союз. Мен Гүлжигит экен концерттерин көп алып барып жүрдүм да, анан мындайча айтканда бүт эле мага кайрылып берет. Гүлжигит эке жок болуп калса деле, телефонду өчүрүп койсо деле, катчысындай болуп эле. Продюсер. Продюсер. Анан продюсер эмес, жаңы келген келиним деп коем. Тамашалайт мени. Ушу келиним тың чыкты дейт. Анан мен да айтып калам да, эми кайнененин камырынан болуп атпайбы я. Күлүп калабыз. 80 күн биз 34.000 километр жол бастык. 80 күн гастролдо болдук Россия жергесинде. Ошондо беш тапан спринтер менен жүрдүк, аркасы кадимкидей эле спальный болуп калган. Сөрү жасаттык артына. 2-3 катар малдырып, анан телевизорубуз бар. Чыңгызхандын дискин алып алганбыз, кыргызча которулган. Сериалды көрүп жатасыздар. Сериал көрөбүз, 30 сериалы. Кыргызча укмуш которулган да, кино жашайсың арасында кинодо. 7-8 жолу көрүп чыктык баягы кинону. Анан 3-4 жолу көргөндөн кийин кинодогудай сүйлөшүп калдык бири-бирибиз менен. Саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Анан бир күнү болсун келди, аке, мен Мухали болом деди. Не болом? Мухали. Мухали деген бир батыр бар. Чыңгызхандын эң эмеси, ишенген кол башчысы. Союз келди, мен жебе болом деп. Анан шопурубуз ал кинону көрбөйт, үнүн эле угат да, только жолду карап айдайт. Siz kim bolosuz diyecek, men Borte olam деп korkam. Borte bul Чыңгызхандын аялы.
ал кандай деп сурап коет бизденчи. Ал деген укмуш да деп анан. Мен борт эмин десе биз кат күлөбүз аркадачы. Ошол эми адамды сапарда билесиң да. Туура. Анан чыгармачылыктагы мен эң жакын жакшы көргөн ушундай жүрөгүмө баткан, жан дүйнөмө баткан ушундай керемет жигиттер. Эки ооз сөз менен ошол айтып атпайсызбы? Атактуу боло элек эле таанычым деп. Акебиз өзгөрдү, мындай болобу? Мамилеңерде баягы жылдыз болуу, атак даңк деген баары бир адам болот да. Улан агамдан да сурайбыз азыр. Рахман Разыковтан сабак алган балдарыбыз да, анан өкөн характерлери да көп жерлери окшош да Гүлжигит экен. Ал киши да эч ушундай кебелбейт. Анан бирдемке айтып атсаң дагы мындай өзүнө жакып калса угуп коет, жакпаса мындай угуп аткандай эле болот, бирок маани бербей коет да. Анан Гүлжигит экеде да ушундай бардам, көпкө чейин ойлонуп, туруп калат. Бир нерселерди айтып атсаң, эч ушундай маани бербей атканда, демек бирдемкени иштеп аткан окшойт ушунча. Мен мишет этип эле коеюн, анан өзүнчө келип, анан кээде сурап, жана бирдемке деп атып деп. Келе, уже болбой калды деп айткан болбой калды. Улан мырза, дос катары айтсаңыз, өзгөрдүбү? Гүлжигит өзгөрдү дегенге мен ушундай жооп берем. Гүлжигит ошентип баягы аты чыгып, эл жакшылыктарына чакырып калган учурлар болду. Анан баардыгы эле келип мага айтат да, Гүлжигит жылдыз болуп кетти, киши тааныбай калды. Анан айттым, Гүлжигит, элдин нараачылыгы бар. Чакырган жерге барбайт экенсиң. Эл деген ушундай таразага салат экен десем, анан айтты. Ким экен ошол деди. Эгер деди, ошол мага жардам бергендер өзү жакшылык кылып, ошол жакшылыгына чакырса барайын деди. Анан тагамын жээни, аялымдын ээри, тайкем баласынын, инесинин, бөлөсүнүн, карындашынын, эжесинин сиңдиси той берип атат десе, эми ал алысыраак болуп калат экен. Деп ошондой бир учурлар болду да. Анан улан мындай да эми ал өзүңөр бата бергенсиңер, элге кызмат кыл, чык деп. Элге кызмат кылбаса да ушундай эми Кудай элден койбосун, ошо жакшылыктан койбосун. Эми жашоодун көп бөлүгү төрт дөңгөлөктүн үстүндө өтүп атат да. Ооба. Мына кыздарым олтурат, бир келсем төрөлгөн болот, бир келсем торолгон болот. Байкабайбыз. Мен келгенде уктап аткан болушат, эртең мен турсам сабакка кеткен болот. Эми двойник жасайт окшойбуз деп кээде ойлоном да. Бирөө үйдө октурсун, бирөө сахнада октурсун деппи? Эртең деп атып өмүрлөр өтөт. Шашпаган киши да. Сүйлөгөндөн эле байкап атасыздар да, мындай шашпай. Бирок шашпай жүрүп көбүштү. Концертке деле шашпай, кечип бар элдер ызылдап эле кыйкырып, тагана тинтип концерт бүткөндөн эле кайра эле өзгөрүп кетет экен да. О, молодец, азыр бирдемке дейткенде болсо башка болуп кетет. Эми сөз бар го, бирөөгө жүгүнсөң, бирөөгө айла жок далыңды сыласың деп, элдин баарынын көңүлүн табыш кыйын маселе. Ошон Алубакта сотка жок болчу, ат жазышып бүтүп күн өтчү. Эске түштү балалык сүйүү, карап туруп эски сүрөттү. Белдериңден бекем кармап, билеңди кошо кармап, түшкөн экен ошол сүрөттү. Бала экенбиз күлдөй жайнап, моюндарга жагоо байлап, түшүптүрбүз ошол сүрөттү.
ошол сүрөтчү топтоп алып бир тууганды кошуп алып чоң атамды тарткан экен ошол сүрөтчү таенемдин жапжаш кезин жанаштырып не бересиң тарткан экен ошол сүрөтчү тартып кеткен ошол сүрөтчү Мен Гүлжигит Байкени тааныганым ушул 2015 жыл болсо керек. Ошол убакта Америкада болчумун. Анан күнүгө ошол Америкада жүргөндө ар бир күнүм ушунчалык мындай кайгыруу, ушунчалык ата мекенди сагынуу менен өтө эле да. Анан ырларды карап, ыр топтомдорду карап отурсам, арасында сагынам ыры жаңы чыккан кез эле да. Анан ошол ырды карап отуруп ушунчалык баягы ыргактуулугу, сөзү, обону мен аябай мындай жан дүйнөмө төп келер эле да. Сагынам, сагынам, сагынам дагы да деп ырдаганы ушунчалык бир жан дүйнөмдү Кыргызстандын тоолоруна, көл жээгине жетелегендей болор эле. Анан ошолорду карап жүрүп зарыга эле берчүмүн. Анан жылдар өтүп мен бул Кыргызстанга келип декретте отурган кезде ошол атайын Гүлжигит Байкенин чыгармачылыгын үңүлүп карар элем да, кайсы ыры чыкты, кандай маек берди, ошонун баарын болжолдоп карап отурчумун. Чынын айтсам, күйөрманы катары карачу экенмин да. Ошентип отурсам, концерттен жаңыртылган аккордеондун коштоосунда санат ыры көрүп калдым да. Анан ошол санат ырын көргөндө эле эмнегедир ушунчалык жүрөгүмдө бир нерсе мындай кылт этти да. Башынан аягына чейин бир адамдын өмүрүн сүрөттөгөн сөздөр, саптар. Болбосо аккордеондун эле коштоосунда кандайдыр бир концерттеги жандуу аткаруу. Бирок ошол эски записине карабай, ошол ырды ушунчалык угар элем. Ошол 2023 жылы филармонияга кирип калдым. Ошол кезде маэстро ушунчалык бир жакшы ырларга, жакшы сүртүмдөргө бир мындай назарын салып турган учур эле да. Анан мен адегенде эң оболу ушул Гүлжигит Сатыбековдун калемине таандык санат ырын жибердим. Сөзүн дароо жактырды да маэстро. Санат ыры оркестрдин коштоосунда иштелип калды да. Бул ырга өтө чоң салым кошулду маэстро тарабынан, оркестр тарабынан жана аткаруучулар тарабынан. Кези келип, анан Рыскелди Сатыбалдиев экөөбүз ушул чыгарманы ырдап калдык. Анан жыйынтыгы жаман болгон жок. Филармониянын сахнасында аябай көп жаңырды ушул ыр. Клип тартылгандан кийин тез эле популярдуулукка бүтүндөй Кыргызстан эмес, ушу чет жерде жүргөн баардык биздин мекендештерибизге чейин ушул ыр тарап кетти. Жыйынтыгы жаман эмес, бүгүнкү күндө санат ыры бул номер 1 ыр. Жана Гүлжигит Сатыбеков агайыбыздын ушул ыры тарыхта калган, кыргыз элинин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон, мындайча айтканда алтын казык болгон ырлардын бири санат ыры деп айтканга болот. Чугамын түбү жок, саналарга батамын, бийиктерге жетелейт, ак батасы атамдын, издеп жүргөн иши.
ошодогу дөөлөтүң ай ата болуп турбайбы жаман жүрсөң ичинен ай капа болуп турбайбы бүгүн берекең ай апа болуп турбайбы үйүңдөгү базарың ай бала болуп турбайбы көзүмдү ачып жумганча кеч кирет ата сыйлашалы кел досум өмүр өтүп баратат тирүүлүктө адамдар бири бирине абалат бешик көркө бөлөнгөн ай бөбөк болуп турбайбы агасына иниси ай жөлөк болуп турбайбы бир туугандар бир үйдө ай өзөк болуп турбайбы бойжеткенде үй жайы ай бөлөк болуп турбайбы карыганда неберең ай эрмек болуп турбайбы Taşın menен urgandı, ашың менен досу бар. Турмуш деген татал жол, жакшы чөгөгү күтүп ал. Күбөлүктү жарыңды алып качпай сүйүп ал. Жалынсаң да токтобос, ай өмүр болуп турбайбы. Naziklerдің назиги, ай көңіл болып турбайбы. Туғаныңдан жақыны, ай қоңшы болып турбайбы. Ақыретте жаныңда, ай досың болып турбайбы. Балалығың жомоктой, ай есте қалат турбайбы. Өмір өтсе бұл дене, жерде қалап турбайбы. Өмір өтсе бұл денең, ай жерде қалап турбайбы. Беттер кетіп қайреле, ай елдер қалап турбайбы. Ал эми жанатан бери дагы Гүлжигит каарманыбыз айтып атат, мына кыздарым отурат, ушулардын чоңойгонун дагы кээ бир учурда билбей каласың деп. Негизи жаратканым эгерде алкыш айткысы келсе, анда кыз бала берет деп коет экен. Мына азыр мына биздин студиябызда мой тойгон бөбөктөр дагы кооздоп отурат. Анда биз кичинекейлерге сөз кезегин берели. Элайым. Элайым, анан Нурайым. Элайым. Микрофон микрофон алышы башка да кызым. Студиябызга куш келдиң. Ата деп чакырасыңар, папа деп айтасыңарбы? Ата деп айтабы. Атаң көп сагынасың бир жака кеткенде? Ооба. Анан кайсыл жагың окшош деп ойлойсуң атаңа? Кайсы сапатың? Же болбосо атаң кайсыл сапаты сага жагат? Мага сулуулугу жагат. О, мына. Сулуулугу дейт. Ар кимдин көзүнө. Сабак жазганда ата жардам береби? Жок. Жардам бербейт экен. Болбосо олимпиадада орун алып жүргөн. Сабактарга жардам берет. Нурайымга да микрофон беребизби? Микрофон. Макул. Нурай сүйлөбөйт дейт. Сүйлөйсүң кызым? Сүйлөйсүң. Болду. Көрөсүңөр, ушу сүйлөбөгөн кыздан чыгат Кудай буйруса. Бу кызым дайыма мен менен эфирлерге барганда сүйлөбөй отуруп бирде уктап кетти, үргүлөп кетти, же ойноп кетти. Ата эне баласынын өз көргөн түшүктү көргөнүн каалабайт окшойт да. Көптөр айтат, силер жыргап эле жүрөсүңөр, тойдо барасың,
аласың кетесің дегендейчи. Ага чейин эмгекти эч ким айтпайт. Эми бардык нерсе жөн албайт экенсиң да кыскасычы. Ар бир нерсенин мээнети болот экен. Мисалы чыгарма жазсаң дагы бул бир кандай десем, толготуу дейби, толгонуу анан толготуу, бул денеңден бир нерсе бөлүнүп чыгат да, буну аял киши туура түшүнсө керек, мындай жакшы билсе керек деп ойлойм да. Ар бир чыгарма эми өзүң балаңдай болот, ар бир чыгармаңа өзүнчө көңүл бурасың. Кээ бирлер айтат, эмнеге ырларың кээ бирлер окшош депчи. Анан Сокекубыз бир тамашалаштык эле. Бир атанын балдары окшош болот. Бирок кыял жору ар башка. Чыгармалар деле ошондой. Мисалы ырларыңды бирөөгө берсең, мен бирөөгө кызым бердим дегендей, мындай ошондой өзүмчө жоруп коем да. Анан кандай жерге бердиң кызыңды? Жакшы багабы? Мен Кыздарыңыздын баары эле казактарга берилген. Анан жакшылары бизде. Гүлнар эжеге дагы мына чыгарма бердик. Бул ырды эже мындай бакты да. Бул ырды ийледи. Ушу чыгарманын үстүнөн иштеди. Бапестеди, алпештеди. Анан мөмөсүн алды дегендей. Демек кызымы жакшы жерге бериппин деп коем да. Агарып көгөрүп атат. Кудагы жакшы экен. Анан эми канча ырың бар дешет. Анан эми санап берекесин кетирбейин деп коесуң эми. Санын айтпа, сан жеткис болсун ылайым. Гүлжигиттин жакшы сапаттары бар. Ырды бергенде биз эми мен мисалы үчүн аткаруучумун. Көптөгөн обончулар менен иштешем да. Бирөө муур сага жарашат, муурдап коесуңбу, ырдап бер деп берген бар. Ар ким ар кандай берет. Кээ бир өзүң сурайсың, кээ бир ырды. Мен муур жагып атат, ушуну мен ырдасамбы деп. Гүлжигит ырды бергенде ырчыга мындай кенен эркиндик берет да. Анан бу жерин момтип кой, анан терин тиги, анан буга бар, тигиге бар деп адамды кыспайт. Чыгармачыл адамга ушул нерсе керек да. Ушул нерсе жанагы кызды бергенде дагы менин кызымды күнгө күйгүзпө, анан көлөкөгө көп отургузпа десе, ан сайын кылып коет го. Мес сага да. Бул он чыкпайт да. Эже кандай болуп атат, эже деп коет, болду. Аны кенен иштейсиң. Кенен өзүң сүйгөн, жүрөгүң сүйгөн адамдар аранжировщиктерге алып барып бересиң да. Ушундай кенендикти берген, түшүнүү менен иштешкен чыгармачыл инсан өзгөчөлүгү дагы Гүлжигиттин мына ушунда. Жакшы. Дене тарбия бөлүмүн бүтөрүп, анан Ошто студенттерден топ түзүлдүк. Раматылык Дөөлөт Мадымаевдин иниси Сагым деген жигит бар эле. Сагым плюс күлкү деп афиша чыгарып, жашоомдо биринчи жолу Өзгөн районунда Көлдүк деген айылдын сахнасына чыккам. Ал убакта эми фонограмма жок. Бардык нерсени ушу жандуу ойноп, жандуу ырдап, Өзгөн Кара Кулжа жерлерин, андан кийин Ак Салабга чаткал жерлерин гастрол кылдык. Ошондо мага жаккан да негедир. Мен ошол анан ошентип жүрүп мени бир жашоо Өзгөндө Саламалик деген айылга алып барды. Бул же бир касиетпи, мен ушу күнгө чейин түшүнө албай келем да. Мени бир чоң күч алып барды ошол жакачы. Ал жерде жүрүп чыгармачылыгым гүлдөдү да. Яссы деген дарыясы бар. Дарыянын жээгинде отуруп бир топ ырларды жаздым ошол жерде. Анан Жаңак Тергени чыкчумун. Аябай Өзгөндүн эң коос жери Саламалик да. Ал жерден дос күттүк. Канча деген жакшылыктарында кызмат кылдык. Аккордеонду жаңы аспап үйрөнүп аткан убагым эле. Канча деген досторго күйөө жолдош болуп барып дегендей. Андан кийин баягы окууну бүтүп барып топ ойночумун, волейбол. Саламаликтин курама командасында волейбол ойноп калдык. Эки жактарга чыгып намысталашчубуз. Көптөгөн байгелерди алып келдик. Спорттагы көп адамдар менен табыштырды. Андан кийин чыгармачылык.
Bir gün apam gelip anан бас балам. Биякта жүрө бербей айылга кетели жүр. Жүрчү кеттик айылга деп анан айылга кеттик. Анан атам эртең менен кетет, кечинде келет. Бала кезибиз ушундай өттү дем. Мамлекеттик кызматта. Баягы өсөр Козиевдин атама деген ыры дәл менин атама туура келет да. Ошолорду уккан киши. Жашоо өзү буруп, өзү алып барып турат экен да кээ бир учурда сизди керектүү жерге, Чыгармачыл инсан эми сиз айткандай ырдаган бир жөн, бирок деген эң алгач мен эсимде атам ушу 9-класста мага гитара көтөрүп бергеничи. Ал күн мен эсимен чыкпайт, тарыхый күн. Ал аспабым эски, бирок ошону мен өзүмдүн жеке тарыхым деп мындай сактап, табер кылып жүрөм да. Алгач ушу сиз айткандай аккордеон кармаган күнүңүз, балким гитара кармаган күнүңүз. Бул эми дене тарбия бөлүмү, анын жаныбызда музыкалык бөлүм бар эле. Мен ушул ырдаган адамды, аспап ойногон адамды тим эле кудайымдай көрөт элем да. Кандай адамдар. Карасам кыздар аккордеон тартышат, баян ойнойт, комуз, гитара ойношот. Ушунчалык суктанчумун. Анан сабактан кийин баягы жатаканасына бара берем, аккордеонум берип турчу. Көтөрүп комнатама келем, мен менен жашаган 4-5 бала безип кетти. Баягы кечкери кыйкылдатам, кыйк. Ал убакта только нервка ойнойсуз. Аз эл ойноп калдыңыз деген. Чийбеле ырлар жазып калдым. Ырымды бирөө окуп койсо, мындай ширези кетип, баягы ырымды мындай жаман көрүп калчумун, же айрылып ыргытып жүрчүмүн да. Уяңдык балким, Билбейм. Анан беките берчимин ар жергечи. Жазып атып, же апам келип калат, паластын түйүнө бастыра калам, килемдин түйүнө. Же бир жүктүн арасына тыга коесуң. Азыр деле баягы жыкпаган ырларыңды бирөөлөр ырдап берсең, же бирөө угуп калса, чыгарбайм да, калып кетет ошол бойдончу. Баягы мен үчүн эч ким укпаган, өзүмдөн башка эч ким укпаган болсо, анан алар бүт даярдалып бүткөндөн анан бирөө жаман сөздөн, жаман көздөн деп, балким бунун да бир өзүнүн бир сиздин үйдө бир генеральный уборка кылса, аябай жакшы чыгармачыл эме чыгат болуш керек. Апам айтып атат, дала эрин окуттуруп кайра ордуна коюп коюшту. Дитер Болен деген немистердин композитору бар да. Ооба, белгилүү болчу. Бир күндө 10-15 ыр жазчу экен. Анан бирөөсүн тандап калганын ыргытырчу экен да. Анан ошо ыргытып жүргөн ырларын баягы Сискеч ырдап, Сискеч деген бир ушундай бир атактанка келген да. Анын сыңары буларды айтпашым керек. Бул эми бир транс да, баягы кандай десем. Чыгармачыл бирөөдүн жашооуна кирип элестетип жашоо да. Мисалы биздин айылда Айсанам деген кыз жок да. Кошунам дагы жок, андайчы. Бул бир образ. Балким кийинки жашоо. Салам алейкте жок беле, Айсанам десеңиз. Жок, салам алейкум. Энеси бар адам эч качан картайбайт дейт го. Апам ушу сөзгө аралашайын деп тур. Айымкүл апам. Микрофон кармын. Жана Союз айткандай салам алейкте жүрүп калды. Анан тайнеси бар эле рахмат, анан кейпи мен өлүп калат окшойм. Карылар ушинте берет го, анан күчү келбейт окшойт деп кей берди да, анан кийин барып алып келдим. Бирок азыр эми ойлонсом, алып келгенден кийин завклуб болуп иштеп калды да. Музыкалык сабаты жана мектепти бүтпөгөн, эми иши кылып физкультурнуйду бүткөн боюнча эле келип ошо жерде иштеп калды. Кимдер концерт коюп келсе эле бара берчү эле да, балам, апа баланча концерт коюп келиптир, барып келейинчи деп, анан Гүлнара барып, Гүлнара жанагы афишаңа неме жазып берген кезиң алып келип үйгө ардактап үйлеп жүрчү эле да. Үйдө 87-жылкы балдар, жа кушулар 10-класс, 9-класс ошолор окучу эле да. Анан тайнеси бир жакта бир үйдө жатат, бул өзүнчө нар жакта залды балдарды алып келип алып окуучуларды концерт даярдашат, өзү интермедиа жазат. Ошентип анан мектепке коюшат. Анан бир күн ошол окуучуларга өзү интермедиа жазып, анан тайнесин кошуп кетиптир да. Анан тайнесин кошуп урушат, тотапа дешип койчу эле да, айылдагылар баары. Тотапа урушат деп кошулуп кеткен экен. Анан мугалимдер келип айтыптыр да, кайра келип, эже ушинтип Гүлжигит концерт койду, окуучуларды даярдаган экен, анан
ушундай интермедиа жазган экен, тотоп урушат деген мындай немелери бар деп эсиңе түшкөндүр Гүлжигит. Анан деже капы болуп калыптыр. Карасаң мен шылдыңда ошол жакта элдерге кошуптур да деп тайнеси капы болуп калыптыр. Анан Гүлжигит ага да сөз бербечү эле да. Анан капы болбоң тайне. Сизди даңктадым айылда, сизден баары коркот го деп кайра ошентип коет да. Ошентип айылда жүрүп дагы, ошентип балдарды уюштуруп, концерттерди коюп, окуучуларды алып келип алып, сумкаларын алып келип, бир баягы кушу менен ушу сен Султаналы эле окшойсуң деп бир батмандар сүрөттөрүбүз бар эле, ошону репетиция кылып, жыртышыптыр бири менен бири уруу керектүү эле нерселерди. Ошентип концерттерди коюп. Мугалим болуп ойноп. Мугалим болуп. Тайнем эми агартуу тармагында иштеди 50 жылдан ашык. Карылык болду окшойт. Көп жатып калды да төшөктө. Мен эшиктен келгенде мектептен. Мен өлгөндө кантип ыйлайсың, ыйла дейт эле да. Анан эшиктен эле кинодогудай өкүрүп ыйлап кирем. Анан адат болду бул. Күндө репетиция кылдыра баштады. Анан бая кинону көргөндөн кийин, көчөдөгү кино. Тайне, сен өлгөнүң койбодуң, мен көмгөнүм койбодум. Сенден башка ким ыйлайт деп койчу да. Сен ыйлайсың. Анан ыйлатып жүрүп вокалдан сабак берген экен да. Распевка кылдырып жүрбөйбү ошондо эле? Эмин Гүлжигит аябай зээндүү жигит. Үчөөбүз деле көлдө гастролдо жүрдүк го. Анан бир айылдан экинчи айылга жеткичектүү убакыт бар да. Экөөңүздөр жөнүндө, атасы менен апасы жөнүндө көп укпадым мен. Ушу тайнеси жөнүндө көп уктум да. Жана небере ширин болот деп коет го. Өзүнүн баласына кылбаганы небересине жасайт экен да ошо. Ошол нерсе Гүлжигитке тайнесинен мен ойлойм да көбүрөөк таасирленгендей мага ой калтырат да. Ата энем студент болуп шаарда жүрүп, анан мени тайнеме беришкен экен. Мен үйдө аял киши жасаган жумуштарды жасап чоңойдум, сыртка чыгып эркек жасаган жумуштарды жасап чоңойдум да. Ошол эле баягы тайнемдин киргогун жуумай, тамагын бышырып бермей, кийин бой жеткен сайын бир күнү дандыргандан жаптырды, жаап көрчү депчи. Борсок салдырчу, каттама кылдырчу. Эң мыкты жери мен кышында балта карматчу эмес. Себеби күзүндө баардык нерсени даярдатып койчу. Отунду жардырып, тизип, жыйдырып, анан китеп окутчу. Ысык чай иччү дей берчү, чай иччү эмесмин, муздак суу жутуп алып чуркап кетчүмүн. Анан жеримде жумуш кылгым келбегенде тайнеме чай ичем дейт элем да. Башкы ишин жыйыштырды, ошо чайды иштейт эле да, ысык чай иштеп. Анан бир күнү чай демдеп келип бердим. Генерал кемпир эле да, башкача. Кашка токол эчкилерибиз болор эле. Анан төрт бурчтукунда бир көрпөчөсү болчу. Эшикке чыгып турда ыргытат эле. Айланып барып бир жерге түшөт да. Анан ошого коёр отурат эле. Мындай мынтип таштаса деле болот го. Ыргытат эле. Кудайдын буйруган жерине. Ошол жерге барып түшөт эле. Барып отурат. Кашка токолдорду ызылдатып сүйрөп астына алып келет эле. Мана Саайт отурган жеринечи. Саап. Эми Гүлжигит эч кара култты алып кел дейт эле. Кара култ деп укканда ушунчалык сүйүнөт элем, себеби биз айылдайт элек. Айылдаган мага жагат эле. Артистчилик ошондо башталган экен, ушу айылдамай гастроль ошол маалда элеби? Кемпир таягы менен жанына небереси экөөбүз кыдырып, бирок любой үйгө кирип кете берет эле да. Каалаган үйүнө барып элечи, бүгүн ойга кирем деп эле кирип, келин. Кадыры бар. Ушундай эле да манан. Өмүргө келесиң, барына көнөсүң, жыгылып ыйлайсың, айла жок чыдайсың, от болуп жанасың, алуулы өчөсүң, маңдайга жазганын баары бир көрөсүң, жашоого жаралып,
Ех баю балалық чоңойсом экенде бул өмүр таянып жаштыкка жетесиң жалын от сезесиң балалык айылынан алыстап кетесиң буйруп койгон тагдырыма не анча кайгырам да жаңы күндөр жаңы жашоо үмүтүн жандырам да жалбырттап күйөсүң жар бала сүйөсүң жаш бойдон калчудай жайдаңдап жүрөсүң жайылып кулачың дос тууган курасың тирилик деп жүрүп жешилет кубатың ай жылдар агылып байкатпай камынып жолуңдан жолугат буйруса карылып бул өмүр бир келген көз ирмем ирмелген аттың ай жалганга ким кетип ким келген буйруп койгон тагдырыма не анча кайгырам да жаңы күндөр жаңы жашоо үмүтүм жандырам да жазып койгон тагдырыма не анча кайгырам да жаңы күндөр жаңы жашоо үмүтүм жандырам да Рахмат, сіздерге да рахмат. Мені ушу колдоп келген ата-энеме, чыгармачылыктагы тапкан бир туугандарыма, жалпы эле ушул эмгек жамаатына, Чыңгыз жана Лилия сіздерге да ыраазычылык терең. Бар болгула, элибизде дайыма майрамдар, жакшы күндөр болсун. Жакшы күндөрдө көрүшөлү. Рахмат. Эл таянган жер таянбайт деген ушул. Элдин эрке улу болуп жүрө бериңиз. Чыгармачылык ийгиликтер, дагы жоолоңуз бийиктеп, дагы көптөгөн чыгармалар менен элдин көңүлүн көтөрүп жүрүшүңүздү тилек кылып, агабыздын урматына бир кол чабалы да Бенефис программасынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аманчылыкта көрүшөлү. Саламат болуңуздар. Саламат болуңуздар. жазып койгон тагдыр